Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусуна болгон иш сапардын алкагында Каракол шаарында сот адилеттиги үйүн ачты. Кыргызстандын сот тутумунун тарыхында биринчи жолу сот адилеттиги үйү ачылып, бир имаратта Ысык-Көл облустук соту, Каракол шаардык соту жана Ысык-Көл административдик соту жайгашкан. Бир катар жергиликтүү сотторду бир жерге жайгаштыруу менен көптөгөн маселелер чечилип, мурда колдонулган имараттар бошотулду. Буга чейин бул имарат чек арачы аскерлер үчүн 500 орундуу жатакана катары пайдаланылган. Ал эми 2021 жылдын сентябрь айында сот адилеттиги үйүнө ылайыктап капиталдык оңдоосу башталган. Өз сөзүндө мамлекет башчысы бүгүнкү иш-чараны өлкөнүн сот тутумундагы өтө маанилүү окуя катары белгиледи. Анткени бул сот адилеттиги үйүнө сот тутумундагы олуттуу өзгөрүүлөрдүн башаты болот деген чоң үмүт артылып отурат. Садыр Жапаров бүгүнкү күндө сот адилеттигин ишке ашырууда ачык айкындуулукту камсыз кылуу эң маанилүү иштерден болуп саналарын кошумчалады. Ошондуктан имараттын сот отурумун залдары санариптештирүүнүн алкагында тиешелүү жабдыктар менен жабдылды. Ошону менен бирге соттордун иштөөсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселесине токтолду. Ротация болгон судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу жана облустардын борборлорунда сот адилеттиги үйүн ачуу иштери мындан ары дагы улантыла тургандыгын эске салды. Сөзүнүн соңунда президент Садыр Жапаров жаңы сот адилеттиги үйүнө ийгилик, элибиз үчүн ак кызмат кылган ишеничин актаган ак жолтой үй болушун каалады.